Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Улуттук көркөм музейинде өткөн аптада башталган феминале менен байланыштуу чыккан чуунун жыйынтыгында анын директору Мира Жаңгарачева бүгүн кызматынан өз ыктыяры менен кетүү тууралуу арыз жазды жана Маданият министри Азамат Жаманкулов ага дароо кол койду. Акыркы 3 күндө ал тууралуу министрликтин атайын комиссиясы иштеген. Мындан кийин биз мындай нерселердин болуусуна каршыбыз. Искусствонун болуусуна каршы эмеспиз. Эч кандай феминизмге каршы эмеспиз. Эч кандай аялдардын эркиндигин түшүндүрүп берүүдө ар кандай методдор менен берүүсүнө каршы эмеспиз. Бирок ар бир элдин өзүнүн кылымдан бери калымтап калган маданияты бар. Калыптап калган кулк мүнөзү бар, менталитети бар. Бир нече уюмдун өкүлдөрү бүгүн Жаңгарачева каршы митинг уюштурууну пландаган, бирок ал кызматтан кетип жатканын угуп, алар жөн гана министрликте чогулду. Бирок Жаңгарачева ошолордун басымы менен кызматтан алынды десе болот. Анткени мисалы үчүн коррупцияга каршы бир топ орчунду жана көп адам катышкан митингдер өткөрүлгөндө бийлик анчалык ылдам чечим кабыл албайт. Аялдар укуктарын коргоону максат кылган феминале бир нече уюмдун колдоосу менен уюштурулган. Алардын арасында ПРООН, Мурда Бириккен Улуттардын аялдар фонду, азыр ООН аялдары деп аталган уюм, Сорос фонду жана башкалары бар. Бирок алар Жаңгарачеваны расмий түрдө коргоп чыккан жок. Тескерисинче, кызматтан кетүү менен Жаңгарачева аларды коргоп калды десе болот. Феминале башталган 28 ноябрь күнү анын ачылышында Даниядан келген Жюли Савери деген сүрөтчү айым перформанс жасап, секс тармагында иштеген аялдардын укугун коргоо максатында элдин көзүнчө чечинген. Аны көргөн кээ бир адамдар мунун ички маанисин түшүнгүсү келбей, анын сырткы формасынан алыс көрө алган жок эмес. Ар ким ар нерсени өзүнүн дүйнө таануу чегинде гана түшүнөт эмеспи? Дүйнөдө 1970 жылдардан бери ушундай көргөзмөлөр өткөрүлүп келет. Эң алдыңкы музейлер ушундай нерселерди жасайт. Анткени башка ыкмалар менен кайрылганда, бийлик, өкмөт аялдар маселесин чечпесе, балким ушундай ыкмалар да керек. Мен мындан эч коркунуч көргөн жокмун. Башка нерсе коркутат. Ушул эле музейден белгилүү сүрөттөр уурдалганда, же музейдин жылуулук системасы бузулуп, суу агып жатканда эч ким комментарий берген эмес. Жыйынтыгы музейдин директорунун кызматтан кетиши болгон бул окуялар кыргыз коомунун өнүгүүсү кандай деңгээлде экенин көрсөтөт. Кыз алагачуу же чет элдик кыздарды күйөөгө берүү адатына каршы бул жигиттер митинг өткөрбөйт. Эки аялалуу адатын мыйзамдаштыруу аракеттерине каршы деле эч кандай кеңири коомдук аракеттер көрүлбөйт. Аны жаштар улуттук салт катары кабыл алат. Байыркы Грекиядан бери сүрөтчүлөр жылаңач аялдарды тартып келет. Айкелчилер болсо жылаңач аялдардын гана эмес, жылаңач эркектердин дагы денелерин мрамордон жасайт. Чыгышта деле бул тема боюнча өзүнчө өнөр жаралып калыптанган. Жапонияда мындай өнөр өзүнчө табынуу салтында пайда кылган жана андан жапон коому бузулуп кеткен жок. Кыргыз жаштары жылаң аяк көйлөш кийгенге деле эч каршы чыкпайт. Кыргыз коому ансыз деле чаржайыт болуп турган кезде бийлик кээде көчөнүн талабы менен чечим кабыл ала баштаса, андай башаламандык ого бетер күчөшү мүмкүн. Уран кендери иштетилбесин деген митингдердин натыйжасында дагы бийлик килейген бир өндүрүш тармагын токтотуп салды. Кошуна мамлекеттер болсо андай кендерди иштете эле жатат жана чечимге ошолор таасир эттиби деп да ойлоп кетесиң. Дагы бир жыйынтык. Кыргыз коому акыркы жылдары ата-бабалардын эски дооруна кайтып бара жатат жана заман жаңылыктарын түшүнбөй, аларды кабыл алуудан корккондой сезилет. Кайра эле Жапон коому менен салыштырсак, Жапония турмушу жана маданияты сыртынан батыштыкына окшош болгону менен ичинен нукура Жапон. Биз болсо андай синтезге жетише албай жатабыз жана сырткы нерселерди гана көрөбүз. Анткени ошону гана түшүнүп, андан ары көргүбүз келбейт. Кеп ошондо саламат калыңыздар.